чогултуп отургузган Жыпарга мен рахмат айтамын. Жыпар бизди жөн үйгө алып келиптир. Мына ушул үйдө бул ыйык үйген. Бул жерде илгери Манас күн Манас айтып ушул жерде жатып конуп кетишкен жер экен. Ошондуктан бул жер ыйык жер деп мен эсептеймин. Арбактары ыраазы болсун. Ал кишилердин баары көз өтүп кеткен. Анан чоң Манасты, чоң эпопеяны ушул жерде айтып элге даңазалаган ал кишилер ошолор мынагей алардай өлгөн жок. Алар биз менен кошо жүрөт. Кыргыз элин даңазалаган адамдар алар иши. Анан эми мен өзүм жөнүндө айтып кете турган болсом, бул өзүнчө эле бир китеп да. Эми аны мен чогуу баарын айтпай эле кыскача өзүм жөнүндө айтып кетейин. Бул сөз кылбай. Мен өзүм 80 тайып калдым. Кара Балта шаарынын Күрпүлдөк деген айылы бар Панфилов районунда. Ошол жердин кулуну боломун. Өзүм биринчи мектепти 64-жылы аяктап кеткем, айылдык мектепти. Анан быйыл мектепти бүткөнүбүзгө 62 жыл болду. 62 жылда мына бир жума мурун эле биз ошо чогулуп, классташтар отуруп, ошондон даңазалып, калтаны той өткөрүп койдук. Андан кийин шаарга келип, политехниканы бүткөнмүн. Ошол эле айыл чарбасында иштеп, инженер болуп, анан кийин партиялык советтик кызматтарда иштеп, ошол райондун өзүндө. Кийин ошол бир айылдын мектебинин директору болуп, анан 92-жылы мен шаарга келгем. Шаарга келип, анан ага чейин да университетти бүттүм, анан 2-чи дипломмун. Анткени ошол мен өзүм кыргыз тилди аябай жакшы көрүп, адабиятты жакшы көрүп, тилди сүйүп, анан ошону бир окуйунчу деп, анан 2-чи институттан бүтүп, кийин анан 90-жылы келип, Жазуучулар союзуна келип, ошол жазуучулук кызматты милдетти аткарып калып, 10 китептин авторумун. Бишкек экономика финанс институтунун ардактуу профессорумун. Анан кийин китептердин биринчи ошо Эрке тору деген китебим чыккан. Анан ошол китеп менен мен Алыкул сыйлыгын алдым. Алыкул фондунун алтын калем сыйлыгын алдым. Анан экинчи бир китебим менен эл аралык түрк тилдүү мамлекеттердин сыйлыгын алдым. 2 лауреатымдыгым бар. Ошол анан